диндин, ислам дининин бир бөлүгү деп атаган. Ошол ислам эки бир чоң рүкүндүн үстүндө турат, баягы ислам шариатын баяндаган. Ошонун бирөөсү, бир бөлүгү. Куду куштун эки канаты болгон сыяктуу эле биринчи канаты ыхлас. Кылынып аткан иш-аракеттердин, амалдардын, ибадаттардын калыс Аллах үчүн кылынышы бул биринчи канаты. Мунсуз иш болбойт. Ушул тууралуу хадис келген. Бул Умар ибн Хаттаб радияллаху анху риваятланган хадисте пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннамал а'малу бинният ва иннамал ликулли имриин ма нава. Фаман канат хижратуху лид-дунья юсибуха ав имраатун янкихуха фа хижратуху ила ма хаджара илейх." Хадистин мааниси: албетте иштер, амалдар бардыгы ниетке жараша багланат. Ниетке жараша болот. Жана ар бир адамдын кылган ниеттери бар, сөзсүз түрдө. Кимдин кылган хижраты, хижрат дегени бир жерден экинчи жерге көчүп барышы. Мекенин таштап экинчи жерге бир жерге барышы. Аллах үчүн болгон болсо, анын хижраты Аллах үчүн болду. Кимдин хижраты дүйнө үчүн болгон болсо, же бир аялга үйлөнүү үчүн болгон болсо, ал дүйнөгө жетет, аялга үйлөнүү болсо аялына жетет. Жана кимдин хижраты эмне үчүн болгон болсо, мына ошол нерсе үчүн болгон болот дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси. Эми хадисти түшүнүшүбүз үчүн бул хадис качан кимге айтылган? Меккеден Мадинага карап мусулмандар исламдын баштапкы учурунда Мадинага көчкөн, бул хижрат деп аталат. Өзүнүн жерин таштап, дин үчүн, исламга кубат бериш үчүн көчүп барууну, өзүнүн ыйманын сактап калыш үчүн көчүп барууну хижрат деп аталган. Ошол хижраттын сообу улуу. Маккадан көчүп аткан мусулмандардын арасынан бар эле Аллах жана Аллахтын элчиси үчүн көчпөйт болчу. Арасынан ушундай дагы адамдар табылган. Кээ бирөөлөрү биз эгерде Мадинага барган болсоң, Мадина эли мухажирлерди, көчүп келгендерди аябай урматтайт экен, жардам берет экен, келип бир тууган болуп бири-бирине карайт экен, байлыгын жарымын бөлүп берет экен, курма бактар болсо курма багын жарымын бөлүп берет экен деген ойдо байлык үчүн көчкөндөр дагы болгон. Албетте көпчүлүгү ыхлас кылып Аллах үчүн көчкөн, бирок арасынан ушундай адамдар да бар болгон. Жана кээ бирөөсү ушул жерде хадистер ушул аты айтылбай калган. Бир аялга үйлөнөм дегенде ал мусулман үй бүлөнүн кызы эле дагы ата-энеси менен кошо хижрат кылып Мадинага көчүп келген. Шарты мусулман болуп Мадинага көчүп барса турмушка чыгам деген. Ошол аял үчүн дагы көчүп барган. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: мындай улуу ибадаттын ар бир адамдын кылган иши ниетке жараша. Кимдин ниети Аллах жана Аллахтын элчиси үчүн болгон болсо, ал үчүн болду. Кимдин ниети байлыкка жетиш үчүн болсо, байлыкка жетти. Аялга үйлөнүш болсо, аялга үйлөндү. Кимдин хижраты эмнеге болсо, ошого болду дейт. Демек, аялга үйлөнүү үчүн кеткендердин хижраты аял үчүн болду, үйлөндү, болду, бүттү. Ахиретинде эч кандай сообу жок. Бирөө байлыкка жетиш үчүн көчкөн болсо, байлыкка жетти, ахиретинде эч кандай үлүш жок. Ким Аллах үчүн болгон болсо, Аллахтын элчиси үчүн көчкөн болсо, алардын ниети жетти дагы, даражасы улуу болду. Анткени хижраттын сообу аябай улуу болгон. Ошол айрыкча ислам жаңы өнүгүп аткан учурда. Эми хадиске дагы тереңдеп кире турган болсок, хижрат ла хижрата ба'дал фатх дегенде Пайгамбар айткан хадиси бар. Фатх болгондон кийин, мусулмандардын колуна Мекке тийгенден хижрат жок деген. Хижрат токтоду. Жок, хижрат деген амал куду Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мурда Хабашстанга барган, Эфиопияга сахабалар. Андан кийин Мадинага көчкөн. Бул Макка фатх болгондон кийин Макка эли Меккеден таштап башка жака көчүп баруу жок деген. Мындан өткөн сооп чыган. Анткени ал харамда билесиздер, кылынган амалдар 100 000 эсе көп болот. Мисалы окулган намаз. Андай жерден таштап да кайсы бир жерге барасың? Хижрат андан кийин жок. Бирок башка жактан башка жака көчүү дагы деле бул амал бар. Эгерде кайсы бир жерде шариатта динин карманганга тоскоолдуктар күч болгон болсо, динин сакташ үчүн, же болбосо исламга кызмат кылыш үчүн көчкөн болсо, дагы деле бул амалдын сооптору бар. Бул амал кыяматка чейин калына турган нерсе. Андан кийин
Бул хадистен негизги түшүнө турган тема кайсы гана амал Аллах үчүн кылынган болсо кабыл кылынат, даражасы улуу. Кайсы бир амал Аллах үчүн кылынбаса, ал дүйнөлүк гана максат болот да ошол менен бааланат. Анын сообу дүйнөлүк гана максат менен болот. Аллах Таала ыйык Куранда айткан, ушул хадиске күч өтмө, Курандагы аят: "Ва ма умиру илля ли'будуллаха мухлисина лаху-д-дин хунафа." Алар мусулмандар бир гана хасыр менен айтат да, бир гана Аллахка ибадат кылуу үчүн мухлисан, халыс, ниетти таза кылып Аллах үчүн гана ибадат кылганга буйрулган. Лаху-д-дин, динди тагыр айтканда шарият мыйзамдарын Аллах үчүн гана кылып аткарганга буйрулган деп Куранда келет. Башка максат үчүн кылынган болсо, ошол максатка калынат. Шариятта эки максатка карап кылынбайт. Эки максат дегенде кандай? Бирөө садака кылтат. Садака кылганда садаканын сообу бар. Мисалы, мешит курултат, мешитке кайрымдуулук кылтат, эң керектүү жерине. Бул Аллах үчүн гана кылынган амалы кабыл кылынат. Бирөө айтса, мешит курултат, бул жерде намаз окуйт, башка кылат, сообу болсун, ошол эле маалда башкалар дагы билсин деп кош максатта кылынса, ал кабыл кылынбайт. Себеби "Ва умиру илля ли'будуллаха мухлисин", бир гана тактап хасыр кылып айтылды. Ого да буга да болгон болот. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ахвафу ма ахафа алейкум аш-ширкул асгар". Мен силерге коркуп турган нерсем, силер кылып аткан амалдардын эң кооптусу бул кичинекей ширк деген. Ал эмне дегенде ар-рия ва сум'a, бирөө көрсүн, бирөө уксун деп үчүн кылган амал. Тетирисинче Аллахтан башка бирөөнү күбөлүк кылып, ошол үчүн кылынган болсо, ал нерсе кичинекей ширк болуп, чоң күнөөлөрдүн катарына кошулат.